And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Америкадан кимдер чыгарылат? Дональд Трамптын президенттик администрациясы 1 жыл ичинде АКШдан 1 миллионго жакын мыйзамсыз жүргөн мигрантты депортациялоону көздөөдө. Бул тууралуу Washington Post Ак үйдөгү булактарына таянып жазып чыкты. Ал арада айрым мигранттарга ички коопсуздук министрлигинен Америкадан 7 күндө чыгып кет деген кат келе баштады. Бул кат кимдерге келип жатат жана анын мазмуну кандай? Ушул жана башка суроолорубузга Чикагодагы кыргыз биримдиги уюмунун жетекчиси Омар Жусупбеков жооп берди. Bir жума мурун ушу мекендештерибизге кат келе баштады, имейл менен дагы, анан үйүнө дагы кагаз түрүндө. СМС да келип жатат. Муну көпчүлүк мекендештерибиз айтышты. Бул кимдерге келип атат? Мексиканын чек арасынан Америкага CBP-1 деген программа менен киргендерге келип атат. Жана бул кат кимдерге тиешелүү? Ошо CBP-1 менен киргенден кийин башпаанек каалап бул жака бир документтерин тапшырбаган, документтер эч кандай процесске кирбестен эле жөн мамлекет тарабынан ошо иштөө уруксаты жана соц фонд тарабынан берилген номер боюнча иштеп жүргөн мекендештерибизге тиешелүү болот. Буларды 2 күн мурун ошо Трамп жокко чыгарып, өлкөңөргө кайтып кеткиле деди. Ал эми CBP-1 менен кирип, бирок саясий башпаанек болсун же болбосо Америкада жашаш үчүн өзлөрүнө керектүү бир кейстерди, мындайча айтканда бир маселелер боюнча сотко кайрылып, документтери иш жүзүнө процесске кирген мекендештер үчүн эч кандай коркунуч жок деп адвокаттар айтып атат. Мен азыр ошо соц фонддон келген номер аркылуу иштеп жүрөм, мага иштенгенге уруксат берилди деп ошону менен эч кандай Америкада калыш үчүн документ баштата элек мекендештерибизге уже Америкадан чыгышка туура келет экен. Мыйзамдар ошону айтып жатат. Ошо 589 формасын толтурбаган мекендештер уже кетиш керек экен. Мындан сырткары дагы ошо мамлекет эме койду. Ар бир күнүнө $988 айып пул төлөйсүңөр деди, күнүнө деп атат. Жана bir жуманын ичинде чыгып кеткиле деп жарыя кылды. Биринчи кезекте өлкөдөн сот чечими чыгып, депортацияны күтүп жаткан 1.400.000 мигрантка тиешелүү болору күтүлүүдө. Бирок алардын айрымдарынын жарандыгы жок болгондуктан же өлкөлөрү кабыл алуудан баш тарткандыктан АКШ башка 30 өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Джо Байден президент болуп турганда CBP-1 мобилдик тиркемеси иштелип чыгып, ал аркылуу негизинен Мексика аркылуу кирген мигранттар башпаанек алууга арыз берип келишкен. Трамптын президенттик администрациясы бул тиркемени CBP-Home кылып өзгөрткөн. Муну менен АКШда мыйзамсыз жүргөн мигранттар өз өлкөсүнө ыктыярдуу түрдө кайтуу ниетин билдире алат. CBP-Home менен Америкадан чыгып кеткендерге кайра мыйзамдуу келгенге мүмкүнчүлүк берилери айтылып жатат. Алгач Америкадан чыгып кет деген мазмундагы кат айрым украиналык качкындарга келген. Кийин АКШнын ички коопсуздук министрлиги бул каттар жаңылыш жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Украинадагы согушка байланыштуу Америка 240.000 украиналыкка башпаанек берген. Трамп президенттик кызматка киришкен күнү бир топ жарлыкка кол койгон. Анын ичинде миграцияга тиешелүүлөрү дагы бар. Трамп Мексика менен чек арага өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Андан соң CBP-1 миграциялык тиркемесинин иши токтотулган. Ал эми Мексика менен чек арадагы өткөрүү пункттарындагы миграция кызматтары мындан ары визасы жоктор менен маектешүү өткөрбөй турганы айтылган. Мексика аркылуу Америкага Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары дагы киришкен. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүүдө жыл сайын жүздөгөн мигранттын өмүрү кыйылып келген. АКШ бийлиги мыйзамсыз иммиграция ошол тобокелге арзыбайт деп эскертип келет. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Бул видеого пикириңизди калтырыңыз жана досторуңуз менен, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.